Ассаламу алейкум. Сизге байке вопрос менен келдим. Бияктан азыр бир неме тандайсыз. Ошону окуп, анан отвечать ошол вопроско. Түшүнүктүү? Кайсыл жанр сизге көбүрөөк жагат? Исторический. Исторический. Эмне себептен? Анткени биз ата бабаларыбызды кандай жашаганын көрсөтүш керек да. Жана алардын жолун колдоп кетиш керек. Башка, к примеру, триллер, не триллерлер? Триллер болбойт. Болбойт. Азыр тартып аткан кинобуз триллер да. Жок, триллер эмес, болбойт ал. Болбойт. Анда тартпай коюш. Вот это поворот! Сиздин оюңуз боюнча кино деген эмне? Кино деген бул жашоодогу элге үлгү боло турган сабак. Келечекке жана өткөн жашоодо анан келечекке жашаганга жардам бере турган, үлгү боло турган нерсе да. То есть сиз ушул менен пример көрсөткөнгө, кино, Ошол менен мен мисалы үчүн өзүмдүн жашоомду балким кино кылып тарта турган болсом, же болбосо бирөөдүн жакшы үлгүлүү окуяларын кино кылып элге тарата турган болсом, ошодон алып, сабак алып, жамандыктан кайтып жакшылыкка келүү да. Кээбиркилер фантазия тартышат го. Ал кандай карайсың? Фантазия бул элдин кызыктыруу, көз кызыгат, кулак угат. Фантастиканын негизинен дагы мындай жакшы жака элди жакшы жака. Бирок ошол сиз айтканыңыз туура деп ойлойм, анткени мындай оюн көрсөтүшөт да, тоже. Оюн. Мындайча айтканда обман глаз деп коет баягы. Окусаң ишенбейсиң да. Айта бересиң, биздекен сага айта бересиң. Сен айта бересиң деп коесуң да. Бирок ошол окуяны көрүп туруп кээбиркилер мындай жашоону жактыра бербейт да. Обычный элдин жашоосун жактыра бербейт. Фантастика жакшы көргөн адамдарга через призму фантастики. Ушуну жакшы айттыңыз деп ойлойм да. Ошо өзүнүн мындайча өзүн табат ал кинодо. Жана өзүнүн көйгөйүн кино аркылуу да жеткенге мүмкүнчүлүк жарат да. Бул өзүнчө философия, байке. Оода. Эми каршы болбосоңуз дагы бир вопрос алып коюңуз, самаңызды. Так, Мучиликпей кетейик. негизи мен сарыларды жакшы көрөм. Мына сары менен кызыл аралаш экен, ошону алайынчы. Ойлон кино тасмасынын сценарийи жактыбы? Аябай жакты. Жакты, жана жакты, бүт суроолоруңарга ошол эле жакты деп жооп берип коеюнчу. Окшош сценарий башка жактан көргөнсүзбү, көргөн эмеспи? Кыргызстанда жок. Кыргызстанда жок. Чет өлкөдө көргөм. Эми окшош кеткендер барбы, Чет өлкөлүктөрдүн кинолорунда мисалы үчүн алар жактан көргөм. Кайсыл кино экенин мен азыр утурум болуп эсимде жок.